Президент Садыр Жапаров аткарылган иштери тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу президент Telegram каналы аркылуу билдирди. Эл үчүн ак эмгек. Президент Садыр Жапаровдун аткарылып келаткан жана аткарылган негизги иштери буйруса алдыда дагы көптөгөн иштер аткарылат деп билдирүү калтырган президент. Бүгүн 12 апрелде Орусиянын Санкт-Петербург шаарында массалык мушташ орун алды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, бүгүн 12 апрелде таңкы саат 4 чамасында полиция кызматкерлерине Садовая көчөсүндө жайгашкан клубда ондогон адам мушташып жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге барган коопсуздук күчтөрү кыргыз жарандары менен Тыва республикасынын жергиликтүү тургундарынын ортосунда жаңжал болгонун аныкташкан. Алар бычакташып кетишкен. Мушташтын кесепетинен 4 адам жаракат алып, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Полиция кызматкерлери тарабынан 13 адам кармалып, алар тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Аталган факты боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев бюджетке 1 миллиард сом которду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, Жумалиев жалпы суммасы 1 миллиард сомдон ашык акчага бааланган коммерциялык активдерди жана кыймылсыз мүлктү мамлекетке өткөрүп берди. Тергөө Жумалиевдин жаш курагын жана ден соолугун эске алуу менен сыртка чыкпоо жөнүндөгү тил каттын негизинде баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен 1-май райондук сотуна кайрылды дешти УКМКдан. Эске салсак, Жумалиев коррупцияга шектелип кармалып, 1-май райондук сотуна алып келинген. Сот аны баш коргоо чарасын тандап, 2 ай камакка алган. Ал эми УКМК депутат эмнеге кармалганын түшүндүрүп берген. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге берген маалымат жыйыны учурунда кайсы бир атка минер мамлекетке 1 миллиард сом которуп жатканын айткан, бирок ким экенин ачыктаган эмес. Булак Спутник. Бийлик капчыктуу партиялардын утушуна кызыктар, дейт Жанар Акаев. Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодо негизинен акчалуу партиялар утуп чыкканын айтып, бул бийликке ыңгайлуу деген пикирин билдирди. Депутат Фейсбуктагы баракчасына капчыктуулар бийликтин айтканына көнөт деп жазды. Алар кайсы бийлик болбосун коркунуч жаратпайт жана бийликтин айтканы менен болот. Элдин талабы алар үчүн экинчи орунда. Биринчи кезекте бийликтин буйругун кынтыксыз аткарып беришет. Анткени артында чоң бизнестери турат. Ошон үчүн бийлик алардын добуш сатып алуусуна көз жумуп коет, тымызын колдойт. Аларда үгүтчү жалдаганга, жарнамага, эң башкысы добуш сатып алганга каражаты бар, деп жазды Акаев. Акаев каражатты аз, утулуп калган партияларды күрөштү улантып, элдин аң сезимин ойготууга чакырды. Эртең 13 апрелде таңгамал орозо башталып, ооз бекитилет. Бул тууралуу маалыматты муфтияттын маалымат кызматы таратты. Берилген маалыматка караганда, бүгүн кечинде тарафих намазы окулат. 13 апрель күнү саат 4:40 ооз бекитилет. Кимде ким орозо кармап жатса, белгиленген убакыттан 10 мүнөт мурун ооз бекитип турганы жакшы. Орозонун биринчи күнүндөгү ооз ачар саат 19:46 болот, деди муфтияттын өкүлү. Ош облусунун Кара Суу районунда 7 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 26 жаштагы жаран кармалган. Бул окуя боюнча кененирээк Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Нурсултан Курманбеков буларда айтып берди. Зордукталган 7 жаштагы кыз айылдагы мектепте 1-класста окуйт. Үй бүлөдө 3 бир тууган, 2 уул, 1 кыз. Кыздын ата-энеси Орусияда иштеп, балдарын тайыне таятасы карап жүргөн. Бирок биздин кызматкерлер аталган адамдардын үйүнө барганда, алардын үйүндө бардык шарттар бар жана талаптарга жооп берерин айтышты. Ошондой эле тайыне таятасы билимдүү кишилер экенин жана неберелерин жакшы карап жүрүшкөнү айтылды. Окуя болгон күнү кыз мектептен келип, ойногону курбусунукуна келген. Экөө ойноп кеч кирип калганда курбусунун апасы кызды тайынең издеп калат деп үйүнө кетирген. Кызды шектүү 2 айылдын ортосундагы ээн талага алып барып зордуктаган. Азырынча кызды кантип ал жерге алып барганы териштирилип жатат. Небереси кечиккендигинен улам тайыне таятасы издеп чыгышкан. Айыл тургундары дагы издеп, кызды аталган жерден табышкан. Кыз ыйлап отурган, ал эми шектүү качып кеткен. Учурда кыздын апасы Орусиядан келди. Кыз Ош облустук балдар ооруканасында апасы менен дарыланууда. Ал өзүнө бир аз келип сүйлөп калды. Апасынын айтуусунда балдарын Москвага алып кетет. Биздин кызматкерлери жашы жете элек кыздын таламдарын коргоо максатында тергөө иштерине катыша турганыбызды билдиребиз, деди Курманкулов.
Жалал Абад облусуна коронавируска каршы 18 000 даана вакцина алынып келип, эмдөө башталды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысынын ордун басары Кадича Апаратова билдирди. Анын айтымында ушул тапта эмдөө медицина кызматкерлерине жасалууда. Буга чейин республикалык иммунопрофилактикасы борборунан адистер келип, элге эмдөөгө чыгуучу медайымдарга жол жоболору боюнча окуу өткөрүштү. Андан кийин алар өздөрү иштеген аймактарга барып, башка кесиптештерине үйрөтүштү. Өткөн аптада облуска 18 000 доза вакцина келген. Аны шаар райондорго бөлүп бердик. Пилоттук негизде Нокен аймактык жана Жалал Абад облустук клиникалык ооруканаларда башталды. Иш-чаранын биринчи күнүндө өздөрүнүн каалоосу менен 12 медицина кызматкери эмделди. Негизинен эмдөө биринчи орунда медициналык кызматкерлерге, алардын ичинен кызыл зонада иштегендерге, мугалимдерге жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жасалат. Облус боюнча 9 000 адам эмдөөдөн өтүшү керек. Алар биринчи эмдөөдөн 21-28 күн аралыгында экинчи жолу эмдөөгө алуу тийиш. Эмдөөдөн өтүү менен биз коронавирус илдетин жуктуруу тобокелчилигин азайтып, илдеттен көз жумгандардын санын кыскартышыбыз мүмкүн, дейт Пратова. Эмдөө алгачкылардан болуп Бишкек жана Ош шаарларында жүргүзүлө баштаган. Биринчилерден болуп саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев эмделген болчу. Булак турмуш. Ош облусунун Кара Суу районунда эркек кишинин жансыз денеси табылды. 10 апрель күнү саат 13:50 милицияга Кара Суу районунун Төлөкөн айыл аймагына караштуу Данге участкасынын Акбуура дарыясынын жээгинде 35-40 жаштардагы эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Жансыз дененин аты жөнүн тактоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп, Ош шаарынын Жапалак айыл аймагына караштуу Озгур айылынын 31 жаштагы тургуну экендиги такталган. Ал 2017 жылдан баштап психикалык жактан ооруп каттоодо тургандыгы, акыркы учурларда ага көңүл буруп караган адамдардын жоктугунан өз учурунда дарыланбай калгандыгы белгилүү болгон. Ал 1990 жылы Ош шаарында туулган. Апасы каза болгон, атасы 66 жаштагы пенсионер, үй бүлөсү жок. Атасы менен бирге жашап келген деп билдиришти Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан. Кыргызстан 2 айда 116 тонна бал экспорттады. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция 2 ай ичинде өлкөдөн 116 тонна табигый бал экспортталганын маалымдады. Ошондой эле 2419 жылкы 389 тонна 2 центнер балык, 5570 тонна сүт жана сүт азыктары экспортталган. Ошол эле убакыт аралыгында Кыргызстандын аймагына 21,880,160 даана тоок жумурткасы, 1132 тонна 200 килограмм балык жана деңиз азыгы, 14899 баш бодо мал, 6258 тонна 6 центнер куш эти, 462 тонна 7 центнер балык жеми импортталган. Булак Маралов.